Келечек муундун Айтматовго болгон мамилеси, алардын Айтматовду окуусу, мектептерде Айтматов темасы, анын чыгармалары кандай окутулуп жатат, жаш муун аны канчалык деңгээлде сиңирип жатат, ушул тууралуу сөз кылабыз. Биздин суроолорубузга Креатив Талим мектебинин кыргыз тили жана адабият мугалими Искендер Акматов агай жооп берет. Саламатсызбы агай? Студияга кош келипсиз. Саламатсыздарбы бөбөктөр, биздин студияга кош келипсиздер. Адамдардын ички дүйнөсүн тарбиялоодо, нравалык жактан адамдарга жакшы тарбия берүүдө бир Айтматовдун чыгармалары өзгөчө орунда турат да бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө бул өлбөй турган бир өзгөчө нерсе. Кайсы жагынан албайлы, Айтматовдун чыгармачылыгын алган кезде адамдын рухий дүйнөсүнө таасир бербей турган бир жери жок да. Ошол балдардын дүйнөсүн байытуу, жан дүйнөсүнө кеп багажына, ошону менен катар тиги рухий дүйнөсүн байытуу биздин чоң бүгүнкү күндөгү милдеттерибиздин бири болуп эсептелет. Эгер мүмкүн болсо, окуучуларыңыз ошол иш-чарада айткан ырларынан, окуган монологторунан бизге да айтып берсе, кыска нуска кылып, Биздин мектептин өзү билингвалдык мектеп болгондуктан ошол тиги 4 тилде немисчеси бар, англисчеси бар, орусчасы, анан кыргызчасы бар. Папа, эмне таптым? Карачы, кып-кызыл, амма ал жалбырактар арасында бекинип алыпты. Митаме, мен болбой эле таап алдым. Бул телефонада көйүп туруптур да. Бул эң акыркы, эң таттуу алма да, бүт бак ичинде башка бир да алма жок экен. Карачы, кози, жыты. Тимеле күндөй, билесиңби папа, мен бакка окмуштай чыгам. Алма бактар чоң бейик чыкканга эң сонун. А тиги өрүкчө жаман ачуулуу, тикендери майда бутактары эң көп. Папа, сен ушундай алма таптың беле? Билесиңби папа, мен бул алманы мамама сактап коем. Экөөбүз берели, макулбу? Ал абдан кубанат. O Berana, sieh mich an, hier sitze ich, Akbara, allein. Ich bin ganz erschöpft. Kannst du meine Tränen sehen? Wo sind meine Kinder? Was ist passiert? Mutter Berö, komm zu mir, lass uns zusammen weinen. Wenn du nicht kommst, dann nimm mich mit. Lass uns zusammen weinen. Hör mich zu. Berü Mutter, hör meine Klage zu. Немисче айтып Кыямат чыгармасы. Кыямат романындагы Акбаранын монологу. Father, didn't you see that? That man was my father. He was shot by the machine gun. He was killed and died. He died. He is my father. He took a grenade like this and threw it on the tank like this. He is my father, and fell down like this. Обожди, большая мудрая женщина, не губи безвинных детей. Люди убили двойню мою, 2 оленят. Я ищу себе детей. Отпусти детей, прошу тебя, отдай их мне. Я хочу их выкормить. Я им буду матерью, а они моими детьми. Я унесу детей в далекий край, где их никто не разыщет. Пощади детишек, большая мудрая женщина. Отпусти их. Я им буду верной матерью. Я унесу детей в далекий край, где лежит среди снежных гор лесистых горячее озеро Иссыкуль. Ак кемедеги бугенен монологу болду. Бугенен монологу. Эми ушул мынакей биз келечек муундун, келечектин туткасы болгон жаштардын Айтматовдун чыгармаларынан айтып аткан үзүндүлөрүн уктук. Бул абдан жакшы көрүнүш. Чоң рахмат Искендер агай, окуучуларыңыз менен келип, биздин студияга маек берип, Айтматов күнүн утурлай көрүүчүлөргө жагымдуу маанай тартуулаганыңыз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Балдар, сиздерге да рахмат. Окуңарда ийгилик болсун.